урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, ушул сиздерди Алла Таала тандап, ушул бизге бийликтин башында ушундай бийликке отургузуп, ушундай элдин көйгөйүн чечип бере турган кишилерден сиз урматтуу жогорку бийликтегилер. Жалпы ушул жерде жашаган элдердин тургундардын атынан биз кайрылабыз. Биз ушул 2017-2018 жылдан бери участок тийген. Ошондон бери 3-4 жыл, 4 жыл болуп атат азыр уже. Ушул жерде бир тоголок шагыл төгүлө элек көчөлөргө. Тойчу Улуу Кылычбек деген биздин айыл мурдагы иштеп кеткен айыл өкмөтүбүз. Ошол киши ушинтип 44 гектар жердин 2,5 гектарын араптарга айыл өкмөттө чогулуш уюштурулуп, ошол жерден анан кийин айылдык тургундар чогултуп, айылдын кеңештик депутаттары менен биргеликте ушунда анан комиссия түзүлүп, анан ушул жерлерди берелиби деп ушул арыз жазып таштаган кишилербиз. Ошондо анан жер алайлы деп, ушинтип участокко үй салайлы деп, аябай муктаж болгон кишилер ушинтип неметип кайрылып алгандан кийин светти, сууду жасайбыз деп, жолду жасайбыз деп 30 миңдерди бизге айткан. Анан кийин эгер 30 миң бербесеңер, участок бербейбиз деген. Ошондуктан анан биз 30 миңден анан айласы жок, тапкан акчамды анан бирөөлөрдө туугандардан 5 миңден 10 миңден кылып чогултуп, ушундай жер тийип атып болбосо 30 миң бербесеңер мен участок бербейбиз деп. Ошентип айласы жок анан 30 миңден берип анан участок алып. Айыл банкка? Айыл банкка неге мен айыл банкка? Силер төлөткөнсүңөр, именно силер төлөткөнсүңөр. Именно силер төлөткөнсүңөр. Sen elin üstüne işlep, elin üstüne cep atasındır. Anı şöyle doказать ettim. Doказать ettik mi? Уже bütün spravkaları kendi kana gel. Kana kağıtlar. Kana cana koyulan kağıtlar. Kana. Altı elini Ben 30 bin çekelim. Ben 30 bin neye geldim? Başka meselen yok mu? Cira başka meselen yoktur. Artık Önceden kaça? Kimler başlayalım? Artık korkuyorum. Yakta açıkladan Анан кийин бар ушул жердеги 250-260 та кишиге тийген бул жерде. Анын баары жашоого шартка байланыштуу. Бул жерде свет жок, суу жоктуктан үйлөрү салып коюлган мондай кылып. Анан жашай албай, канчасы салып атат, суу жок, свет жок, кыйналып, аябай балдары менен мына сууга келеттер. Бул жерде араптар бул жака суу өздөргө суу чыгарган экен, ошол жерден убактынча бир аз суу чыгарып койгон, аны да жаап салабыз деп атат. Ошентип Тойчу Улуу Кылычбек ушул свет сууду жасабагандыктан жумуштан бир аз пара бериптир. Не болуптур ошентип колго түшүп, ошондой болуптур, айыл өкмөтү кармал деген сөздөр чыгып кетти жумуштан кийин. Жолу акиятка келди, акырма немекен чогулуш өттү. Чогулушта элди топсойсуңар, бир оз, бир ответ бербейсиңер. Cevap mı? Hazır geldiniz. Erteme 9'da kelgeniz. Tekrar iş yapar. Mana jollar bolsa mana deydan ali kelelekler var, jol tosуп алгандар, жок деген bir шагыл төгүлүп болгондой ham. Аяк ояктан келишем кыйын мында. Hammasi баткак, чиле болот. Буну киши менен жоктон машиндар көбү келилген жок. Трактор тартып не кылганы келгенде. Сууларыбыз жок, свет жок. Бу араптарга Алла разы болсун, өздөрү салып берип, канчалаган муктаж жетим жесир үйлөрү ушундай куруп берди. Аларга Алла разы болсун. Биздин кыргыз араптарыбыз ушул айыл өкмөтүбүз ушундай кылып акчаны алгандан кийин 7,5 миллион акча чогулуптур. Ошону биз угуп атабыз. Бирок ошону кылып бергенге ушунчалык бир адамда таш боор болот экен. Sen el üstüne жүрөсүң. El üstüne işlеген адам. Бундай эшпей. Курмай сенин асып койгонго кудуретиң жетет. Asıp koyğonda kudretin жетет. Жетет. Meni asıp koyuyorsun mu? Иш жок. Айыл өкмөткө бардык. Азыр ИО болуштуп аткан Наргиз ага барсак, Наргиз айтты, байкелер сиздер жогорча акимге кайрылыңыздар. Акимге барса аким айтты, эй, тиги Сооронбай Жээнбековдун кезинде тигин келет эле салам айтты деп
Biz anan salam aleykum salam dep koyot edek. Tigi Toyчу Кылычбек айыл өкмөтүңөр. Ошентип биз эчтеге көңүл бурбай жүрүппүз. Ошентип жүрдүк элек. Тиги ошонон барып жогору жака прокуратурага кайрылды. Акыры прокуратурага кайрылдык. Прокуратурага бардык. Парламентский немеге бардык. Ак үйгө апарып яшикке салга деди. Ошол жака арызыбызды салдык. 250 киши, 260 кишинин арызын чогултуп бардык. Ал жактан каралбады. Райондук прокуратурага сотко тапшырды. Ал жактан да натыйжа жок. Кайра аны отказной жаздырып, тигинде мындай тоскоолдор болуп, такыр эле биздин көйгөй маселе чечилбей атат. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич, урматтуу ОКМКнын башчысы төрагасы Камчыбек Ташиевич, ушул сиздерден суранат элек. Ушул биздин көйгөйүбүздү чечип берсеңиздер. Sen töledin. Ova. Kimge töledin? Aylı banka. Aşa aylı banktan sonra bana töledin. Mege men değil. Bana töledin mi? Siler töletkönsüzler. İminna siler töletkönsüzler. İminna siler töletkönsüzler. Бұл негізде бірінші жолы сессияда чечилгенде бұл бекер деп берилген бұл жерчи. Анан ошондо кылыш туруп ушул 30 миңди жерге, жолго, светке деп чечим чыгарган. Бирок акырында уктук бул ал благотворительный фонд деп жардам акча деп Жусупов Мирлан дегендин баласы Марлен Кеджиге как фонд катары төлөнүп атат экен. Sen kıytırma. Sen elin üstüne işlep, elin üstüne cep atasın mı? Anı şöyle doказать ettik. Doказать ettik men. Уже bütün spravkaları geldi. Kana kağızlar. Kana jana kol koygan kağızlar. Sen kıytırma mı? Айылга 14 ешкімнің жоқ ай. Sen 30 bin önce geldin mi? Ben 30 bin diye Başka geldim. meselen yok mu? Ceda başka meselen yok. Kimlik'e açanlar. Kança kimler meselen yok? Toplulukların çevrelerinde çevre емес, barında yolumuz yok, su yok, svetimiz yok. O zaman barını yasa bereriz de 30 milyon alışkan. Hadi hükümetçi. 10 milyonga yol alındayım, 10 milyonga svet girdeyim, 10 milyonga su çıkar bereriz de. O zaman onu da verişpeydi. Akçamızı verişpeydi. Şunu olup attık. Ошого өткөндө биз чакырганбыз аларды. Келгиле, сессия өткөзгүлө, жооп бергиле, 30 миң сом төлөгөнбүз да. Квитанциясынан бери Айыл банкка барганбыз. Десек алар такыр бизге моюн сунбай, тегил силер кимсиңер, эл кимсиңер деп келбей койду жергиликтүү кеңештин депутаттары. Андан кийин Тойчу Кылычбекке барып мен өзүм лично сөз сүйлөгөнүмдө, кана 30 миң дегенде ал киши айткан. 30 миңди Айыл банктан бергенсиң, Айыл банктан алып ал деп. 30 bin töledin mi? Төлөгөн. Sen töledin mi? Ova. Kimge töledin? Aylı banka. Aşa aylı banktan sonra bana töledin mi? Mege men değil. Bana töledin mi? Siler töletkönsüzler. İminna siler töletkönsüzler. Жумасында бир 2 күн отурса отурат, 3 күн отурабы. Эч ким кирбейт дагы, ал кирген адам дагы ушундай өтө татаал мамиле кылып, мындай бир кагып, силкип, тоготпогондой кылып туруп, ошондон эле элдин көбү азыр кояга барып айткандан көрө, кагуу, силкүү жегенден көрө тынч эле үйүбүздө отуралычы, бир заман оңолсо башкасы келер деп коюп отурат. Çoğuluşta belge toplayısınlar, bir azret vermeysiniz. Yok, zal cevap bakın. Cevap bırak. Hazır geldin yarışına ben Biz ertemeyin 9'da geliriz. Tekrar iş yok artık. Sen el üstü cürüyorsun. El üstü Bunda yetmeyin. Sen kamak durmayı senin asıp koymanға kudretin jeter. Asıp koymanға kudretin jeter. Jeter. Beni asıp koyasın mı? İş yok artık. Sen eldin üstüne oturman. Eldin üstüne
Elder inne koydata, elder talak koydata. Bitti emek korkutkan. Bana kanca yedik. Ayak kişinin sen. Sen ayak kişine başka akınca gay. Kalay. Kakutlar. Qaysi ayla hükümetini öyle. Bu Alameddin rayonu Aktyabr ayla hükümeti. Yok, ayla hükümet kaç yerde oturuyor? O yerda oturib. Toy çoğulu qilishdi. Mana. Bir jantar. Bo'lmasa bu vaqtda ishini bari ishlatib berdim, bu yerda. Barcha kabinetlar javob. Bu kengash. Gaplar bular bor, 3-kuni o'tirib turadi. Bu buxgalteriya. Buni o'z ustida ko'rib turasiz. 17:00gacha edi, ish vaqtisi. Hozir mana soat 16:29 bo'ladi. Mana ish vaqti bitganga daha yarım saat bor. Çok. Aç gel bir ayağa çalıştay. Bir ayağa çalıştay. Satırın biterge hayır açkan yok. Bir saatten beri yeter kaç. Aksakaldı biz aksakaldı. Deputatlar vardı kelgin. Kolundan ne bileyim. Şunu tattınız mı? Komanda verirsen ne oradasın? Asıp koyun da korkutup başına. Hiç kimse Çeytirme açılmasın, nakişini söyleme. Tutuzun nakişini söyle. Özün orada bir azale değiştirir var. Hey, özün orada azale değiştirir var. Sen niye Geldi bütün Aç kıla ya. Aç kıla. Aç kıla yengene edecek adam. Açarsın. Açmadan kendine kime yapıyorsun? Kabinette paşa olsa gir gider. Kime? Gel kabinette gir gider. Kabinette normalde. Sen evin tankını çeç gibi. Geçen mi? Geçen mi? Азыркы учурда участок бөлүнгөн жерге уже үйлөр түшүп жаткан учуру ошондой эле биз угуп атабыз. Ошол бул айыл өкмөттөн ушул айылдын тургундарынан алгандар өтө эле аз депчи. Негизи 30 миңден негизи башында ушундай сурамжылоо жүргүзгөн, светке же болбосо эмеге сууга депчи. Бирок бул жерде азыр мындайча айтканда баягы акчасы барлар эле алып кетти да. Акчасы бар дегенде 60 миң, 100 миңге чейин берип деле ошондой алып кетип атат деген эмелерди уктук бизчи. Он не родственник Женебекова, президента. Он еще спекулирует этим, что он Женебеков. Да, поэтому он уже всем надоел, все плачут от него. Все уже бросили, уже, говорит, мы уже надоело, все равно, говорит, меры не принимаются. Без толку, говорит. А я сказала, я все равно найду, я говорю, истину и добьюсь, я говорю. Тойчулуу кылышка ишенимиз жок. Жаштардын атынан, элдин атынан айтып атам. Бул деген коррупцияга батып алды. Жерлерде участокторду сатып атат. Ага бир фонд ачып туруп, элден алган түшкөн 30 миң сом акчаны ошо жака салып атат. Ал кайда кетип атат? Аны эч ким билбейт. Айыл өкмөттүн башчысынан ээлеген кызматынан шайкеш келбестиги жөнүндө маселени кароо жөнүндө сунушталган Аламедин райондук администрациянын башчысы Аким тууралуу. Ошол убакта да биз ушу кишини мамлекет президент менен өкмөттүн укуктарын аткарбай аткан кишини биз эмнеге кармап отурабыз? Андан тышкары дагы көп маселелер боюнча Аким бизге сунуш кылган бул кишини эртерээк кызматтан бошотконго мактуулдугуңарды бергиле деп. Ошондо да өзүнө караштуу айрым депутаттар менен калып калган бул киши. Ошондон бери айылыбызда эч кандай бир өзгөрүү болгон жок.